Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министринин отчету тууралуу маалыматты угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өнүгүү прогресс парламенттик фракциясы төмөнкүдөй чечим кабыл алды. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин маалыматы эске алынсын. Анда Ашырбек Бойдун сөз сурап атат, эгер уруксат берсеңиз. Өнүгүү прогресс фракциясы ар дайым өкмөттү колдоп келесиздер. Сиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мен башкасын айтпай эле коеюн. Мына Бакыт Эргешевичке да чоң рахмат айтам, өзү жок. Мына келгенден баштап эле ушул соз башталгандан бери эле Бакыт Эргешев МТСтерди көтөрүп келди. Мына өзүңүздөр билесиздер. Айыл жерлеринде МТСтер курулду. Мынакей ушул МТСтер биздин дыйкандарыбызга жеңилин жерден оорун колдон алып жакшы жардам берип, мына бүгүнкү күндө жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мен айтсам 18 жылы, урматтуу депутаттар, сиздерден фракциянын 18 чечими келген экен өкмөткө. Анын 12 аткарылып, 6 бүгүн аткарууда турат. Анан кээ бир мына сиздер койгон мыйзамдарыбыз бар, өкмөткө корутундуга жиберген. Ал мыйзамдарга да убагында биз маалымат, корутунду бере албай калган мезгилдер да бар. Биз аларды сиздерди моюнга алабыз, кечирим сурайбыз.